Салам, математика сүйүүчүлөрү жана 11-класстын бүтүрүүчүлөрү, силер менен кайрадан элдин сыймыгы. Биз бул сабакта мурунку өтүлгөн теориялык сабактарды практикалык жүзүндө ишке ашырып, өзүбүзгө мээбизден өткөрөбүз. Демек, практикалык жумушта ортодон кандай эсептер келип калышы мүмкүн деген суроолорго жооп беребиз. Эгер ушундай эсептер келсе, аны кантип чыгарабыз? Мына ошолорго азыр биз ошол эсептерди чыгарууга аракет кылабыз. Эми тапшырмага көңүл бургула. X кошулган Y бөлүнгөн 2 барабар 100. Демек, X жана Y сандарынын арифметикалык орто саны 100гө барабар. Ал эми арифметикалык орто сан дегенди мен мурунку сабакта түшүндүрүп бергем, аны ссылкада калтырып коем, анда дагы карап өздөрүңөр болот. Демек, X менен Y'ти кошуп туруп аны 2ге бөлгөндө 100 чыгыпты. Ал эми X менен Y'га кошуп туруп аны 2ге бөлгөндө 100 чыгыш үчүн бул жагыбыз канча болуш керек? X менен Y'ти кошкондо 200 болуш керек. 200'дү 2ге бөлсөм канча? 100 да туурабы? Демек туура болду. Демек X кошулган Y, мына бул жакта деле X кошулган Y деп турат. Демек 200гө барабар болуш керек. 200гө. Демек А колонкабыз 200 экен. А Б колонкабызчы? Ал дагы 200. Демек экөө барабар турбайбы анда? Демек анда варианттар мындай келет: А, Б, В, Г. Кантип белгилеш керек, кандай варианттар келет экенин мен дагы мурунку сабакта түшүндүрүп бергем, аны да ссылка калтырып коем, силер ал жактан көрүп, міндетті түрдө көрүп өздөштүрүшүңөр керек. Анткени ортодо бул эң биринчи керектүү нерселердин бири болуп эсептелет. Демек, жооп барабар болуп калды, анда биз В-ны белгилейбиз. Тоголоктойбуз, кара же кукурчка менен эч бир мейкиндигин калтырбай белгилейбиз. Демек, В болду жооп. Кийинки эсепке кеттик. Эми эсепке көңүл бурула. Шарт бар экен бул жакта. Эң негизги шарт ушуну карагыла. Шарт. К L'ден кичине болуш керек. Демек, К. Биз биринчи экөөнү барабар деп элестетели да. Барабар депчи. Мисалы үчүн барабар болуш үчүн эмне? Бияка кайсысын беребиз? К'ны 4 беребиз, туурабы? Бирок азырынча биз билбейбиз. Бирок шартты аткарып көрөлү. Кга 4'тү берсек, анда L'га кайсын бериш керек? К деген L'ден кичинекей экен. Демек, L чоң болуш керек. Мына могул белгилер. Азыр чоң кичине белгилерин түшүндүрүп берип кетейин. Ушуну менен кошо. M анан L N дейин. N чоң M'ден. Ушул мына могул жактагы эки багыт N'ди карап турса, анда N чоң болот. Эгерде мындай болуп калган болсо, M чоң N'ден. Мындай, мисалга 10 чоң 5'тен деген сыяктуу. Мисалы үчүн азыр ушулар эле жетиштүү окшойт, калгандарын кийин түшүндүрөм. Демек, азыр L деген K'дан чоң болуш керек экен. L деген шарт боюнча K'дан чоң болуш керек экен. Демек, 4'төн чоң болуш керек экен ошо L. 5 деп коеюн, макул. 5 деп коеюн. Ал эми 5 берсем, бияк болсо L'ден M чоң болуш керек. 5'тен дагы бир сан чоң. 6 деп коеюн. Эми баарын кошобуз. 15 чыгып атабы? Демек, бул жакта болсо 12 чыгыш керек болот. Демек, бул жакка 4'тү бере албайт экенбиз. 4 болбойт экен. Анда 3'тү берип көрөбүз. 3'тү берсек, негизи жообу чыкты уже. Жообу демек Б колонкасы экен. Жоопту Б'ны белгилейбиз. Себеби 3'тү берели же 3'тү берсек бияк 4 болот, анан бияк 5 болот. 9, 10, 11, анан 12. 3'тү берсек, жооп Б чыкты. Ушинтип белгилейбиз. Кийинки тапшырмага көңүл буралы. А жана Б сандардын арифметикалык орточосу Б жана С сандарынын арифметикалык орточосунан чоң дейт. Эми карап тургула. А жана Б сандарынын арифметикалык орточосу Б жана С сандарынын арифметикалык орточосунан чоң дейт. Ушул белги бөлүү белгиси болот. А менен кошулган Б'ни 2ге бөл деген белги да. Мисалы үчүн А бөлүнгөн Б деген сыяктуу. Муну башкача кантип жаза алабыз? А бөлүнгөн Б.
ушул белги мо сызык могу эки точка деген түшүнүк бөлүү белгиси. Кийин бөлчөктөрдү өткөндө жакшыраак түшүндүрүп берем. Демек А кошулган Б бөлүнгөн 2 чоң экен, Б кошулган С бөлүнгөн 2ден. Башында биз эми экөөнү билбейбиз да. Экөөнү барабар деп мындай болжолдоп көрөлү. 2 деген санды алып көрөйүн да, 2 коюп. Демек Ага 2-ни коём. 2 кошулган А коштум, Б анан бөлүнгөн 2. Бул анык. Андан кийин Б'ны билбейбиз азырынча, Б деген. Сга эмнени койдум? 2-ни койдум, бөлүнгөн 2. Бирок Б'га биз каалагандай санды бере алабыз. Б'га мисалы үчүн канчаны берип көрөлү? 3-тү берип көрөлү, 4-тү берип көрөлү, макул 4-тү берип көрөлү. Б'га 4-тү бердим дейли. 4. Эми ортосунан бөлүнүп турат бул жак. Бул А колонкасы, бул Б колонкасы. 4-кө 2-ни кошом дагы, аны 2-ге бөлсөм канча болот? 3 чыгат, туурабы? Бул жакта 3 чыгат. Демек бул учурда барабар болуп турат. А бирок биздин шартта бул менен бул экөө барабар болбош керек деп атат. Бул чоң болуш керек деп атат, бул жак. Демек бул жак чоң болуш керек деп атат. Анда кайсыны өзгөртөм? Аны өзгөртөм. Ага 4төн берип коём. 4төн берип коём. 4кө 4тү кошсом 8, 8ди 2-ге бөлсөм 4 чыгат, туурабы? 4. Демек 4 чоңбу же 3 чоңбу? Албетте 4 чоң. Демек бул белги шарт аткарылды. Бул жак чоң экен. Демек А деген 4кө барабар экен. Ал эми Б'быз 2-ге барабар. Демек А колонкасы чоң экен. Жообун А деп жазабыз. Эми кийинки эсепке көңүл буругула. Колдон келсе пауза коюп туруп өзүңөр биринчи чыгарып көргүлө, анан кийин меники менен салыштыргыла. Эгерде силердики меникиндей жооп чыкса, анда силер азаматсыңар, теманы жакшы түшүнгөн болсоңор, чындан кийин келечекте ортон жакшы баал аларыңарга өзүңөр жете баштайт. X кошулган Y барабар канча дейт? 6. Ал эми X бөлүнгөн Y барабар 0 дейт. X бөлүнгөн Y барабар 0 чечти. X чоңбу же Y чоңбу дейт. X чоңбу же Y чоңбу. Демек шарт боюнча эки шарт берилиптир. X'ти Y-га кошсоң 6 чыгат экен. Бирок X'ти Y-га бөлсөң 0 чыгат экен. Биз деген санды 0-гө бөлө албайбыз. Биз деген, мисалы, 7 бөлүнгөн 0. Бул туура эмес. Сан 0-гө бөлүнбөйт. Эмнеге? Аны түшүндүрүп бербейм, кийин түшүндүрүп берем. Калькуляторуңду ачкыла дагы, любой санды жазгыла дагы, аны 7-ге бөлүп, 0-гө бөлүп көрсөңөр, эмне деген жооп аларын өзүңөр көргүлө да, мага көрсөткүлө, же болбосо комментарийге жазгыла. Демек 0-гө бөлгөнгө болбойт экен. Демек могул жер 0 болбош керек экен, Могул жер 0 болбош керек экен. Башка жактары бул X любой сан болот. Демек Y 0 болбош керек экен. Демек биз деген буга любой санды берсек болот. X деген 0 болсо болот. Буга 0 болсо болот. Демек X-га 0 берип көрөлү. Анан кошобуз. 0-гө канчаны коштук 6 чыгат? Албетте 6. Демек 0-дү X дегенибиз 0 да, Y-ыбыз 6 болду. 0-дү 6-га бөлсөк 0 чыгат. Эки шарттын туура чыкты, туурабы? Демек X-ыбыз 0 экен, Y-ыбыз 6 экен. Демек жооп Б. Жооп Б'сы. Б'ны керек дейсиңер. Кийинки эсепке кеттик. Эң чоң 5 орундуу сандын санарипттеринин суммасы чоңбу же 46 чоңбу дейт. Мен бул жакта кыскартып эле жазып койдум. Демек эң чоң 5 орундуу сандардын санарипттеринин суммасы дегенди кандай түшүнөбүз? Эң чоң 5 орундуу болгондо, мисалы үчүн, кандай болот эң чоң 5 орундуу? 999.999, 1, 2, 3, 4, 5 орундуу. Демек эң чоң ушул, же мындан чоң барбы? 1-ди кошуп койсок 6 орундуу болуп кетет, туурабы?
Эми ушулардын суммасы деп атат. Ушул 9 менен ар бирин кошуп чыккан деп атат. Суммасы. Чоңгу же 46 чоңгу дейт. Демек 9до канчага 1, 2, 3, 4, 5. 9 көбөйтүлгөн 5. Демек 9ду 5 жолу кошуп чыксаң 45 чыгат экен. Демек бул колонкабыз 45 болду. А бул колонкабыз 46 болчу. Кайсы чоң? Демек Б колонкасы чоң. Жолу Б. Кийинки эсепке көңүл бургула. Пауза коюп өзүңөр биринчи чыгаргыла, андан кийин меники менен салыштыргыла. Демек А, Б, С булар деген 1, 3, 4кө барган. Бирок сөзсүз ушул шартта эмес экен. Б кичинекей S'дан дейт. Эми тактага көңүл бургула. Бизде эң негизги ушул шарт турат. Ушул шарт аткарылмайынча эсебибизди чыгара албайбыз. Демек А, Б, С деп турат. Бирок Б, S'дан кичинекей болуш керек экен. Мен Ага деген 1ди коюп көрөйүн. Мен Ага 1ди коюп атам. Ага 1ди койдум. Демек Б канчаны коюшум керек? Б деген S'дан кичинекей болуш керек. Бул ошол 3ди кое алам. 3ди кое алам. Бүтүрдү жазышым керек болчу. Анан С болсо канча болот? 4 болот. 4. Демек Б кичинекей болду S'дан, туурабы? Ушул шартты коюп көрөйүн. Биринчиси. Мен ушуну азыр ордуна коем азыр. 1 дегенибиз А болчу, демек 1. 3 дегенибиз кайсы болду? Б болчу, Б. 3 плюс S'ыбыз 4 болчу. Демек 4төн 1 алсак 3, 3кө 3 кошсок 6 болду. 6 болду. Ал эми бул жагыбыз 2 болчу. Демек жообу А болду. Бирок биз дагы башкача да кое алабыз, туурабы? Демек биз деген Ага деген 3ди койсок болот, туурабы? Ага 3ди койсок болот. Ал эми Бга деген 1ди койсок болот. Ал болуп кичинекей болуш керек экен S'дан. Ал эми S'га 4ди кое алабыз, туурабы? Бул экинчи шарт болду. Демек Ага 3ди койдум. Бга 1ди койдум жана S'га 4ди койдум. 5тен 3ді алсақ 2 чыгат, туурабы? Бул жагы 2 чыкты. Экинчи жол 2 чыкты. Эми 2 чоңгу же 2 чоңгу экөө барабар болуп калды. Демек бул учурда бир карасаң А чоң болду, бир эсептесең экөө барабар болуп калды. Анда кайсын белгилейт элек? А, Б, В, Г. Демек А болгондо Аны белгилесек А чоң болот, Б'ны белгилесек Б чоң болот, экөө барабар болсо В чоң болот, В'ны белгилейбиз. Ал эми экөө тең мындай. Бир карасаң бул чоң, бир карасаң бул чоң, бир карасаң экөө барабар болуп калган учурда анда белгилейбиз. Демек жооп Г чыкты. Эгерде силердин жообуңар Г чыкса, анда силер азаматсыңар. А эгерде Г чыкпай калса, башка жооп чыкса, анда деле азаматсыңар. Анткени силер аракет кылдыңар. Эми кийинки эсепке көңүл бургула. Эгерде шарт берилип атат. X'дан 7-ни кемитсек, бир сан чыгат экен. Ал сан болсо 5ке так бөлүнүш керек экен. 5ке так бөлүнүш керек экен. Андай болсо да экинчи шарт берилип атат. X'ты 5ке бөлгөндө канча калдык чыгат дейт. Калдыгы канча. Эми эсепке көңүл бургула. Кайсыл сан кайсыга бөлүнөрүн мен мурунку сабакта көрсөтүп берген ссылка аркылуу кирип, силер ошол сабакты өздөштүрсөңөр болот. Демек 5ке бөлүш үчүн эң акыркы сандын эң акыркы цифралары 0 же 5 болуш керек. Демек мен деген биякта бир 27 кылайын. 27ден 7-ни алсак 20, демек сандын эң акыркысы 0 болду. Демек 5ке так бөлүнөт. 20-ны 5ке бөлсөк 4 чыгат, туурабы? Демек калдыксыз чыкты. Шарт аткарылды биринчи. Эми экинчи шарт. X'сыз 27 болсо, 27-ни 5ке бөлсөк канча калдык чыгат? 27 бөлүнгөн 5. X 27 болот. Демек, манча түрүндө иштегенде мурунку сабакта көрсөтүп бергем. Аны мен ссылкага астындагы ссылкага калтырып коем. Силер ошо ссылка аркылуу кирип сабакты өздөштүрсөңөр болот. Өздөштүрсөңөр болот эмес, өздөштүргөнгө милдеттүүсүңөр.
Силер муну мончаны билбей туруп ортодон жакшы бал алам деп эңсеңе болгонго күрөшмөң. Демек 27-ни 5-ке бөлүш үчүн мен деген канчадан берем? 27-ге жакын сан беришим керек. 27-ге жакын. Могу 5-те кайсы бир санга өткөндө 27-ге жакыныраак сан чыгыш керек, бирок 27-ге тең 27-ден кичине сан чыгыш керек. Демек мен деген 5-тен берсем, 5-ти 5-ке бөлсөм 25, 6-дан берсем канча болуп кетет? 30 болуп кетет. Чоң болуп кетет. Демек бул 25-ти бериш керек. 5 бериш керек. Анан темтен 7-ден 5 алам, 2, 2-ден 2 алсам 0 жазбайбыз. Демек калды 2 чыгылды. Ал эми варианттарда кайсы жооп бар эле? Жооп Б болчу, э? 2. Демек Б'ны белгилейсиз. Бул деген математиканын экинчи бөлүмүнө кирет. Тапшырмага көңүл бургула. Эгерде x жуп сан, анан кийин y так сан болсо, пауза коюп туруп, чыгарып, анан экинен салыштырасың. Анда төмөн жакта келтирилген сандардын кайсысы жуп сан дейт. А варианты x квадрат плюс 1 дейт, Б варианты y куб минус 2 дейт, В варианты x квадрат плюс y дейт, Г варианты y куб плюс 1, Д варианты x плюс 1 квадрат. Демек, биздин суроо кайсынысы ушулардын кайсынысы жуп дейт, э? Ушулардын кайсынысы жуп сан? Текшеребиз. X-ка кайсылар беребиз? Мурунку сабакта кайсы сандар так, кайсы сандар жуп экенин көрсөтөрүм, анда ссылка бар. Демек, бул сабакты өздөштүрүш үчүн мурунку сабактардын баарын көрүп чыгышыңар керек. 2, 4, 6, 8 жана башка бул жак болсо 3, 5, 7 жана башка. Мисалы үчүн мен азыр ушундан 2-ни тандайм. X-тин ордуна 2-ни коём. Демек 2-нин квадраты. 2-нин квадраты. Квадрат деген эмне деген сөз? Ушул санды, ушул негизиндеги астындагы санды өзүнө 2 жолу көбөйт деген сөз. Демек 2-ни 2 жолу көбөйтөм, 4. Демек 4 экен, э? Эми ага 1-ди коштум, 4-кө 1-ди коштум, барабар 5. Ал эми 5 деген кайсы эле? Бул таксан кирип калат. Бизге деген жуп керек. Эми y-тин кубу дейт. Y-тин кубу минус 2. Демек 3 болгондо ушул санды 3 жолу көбөйт деген сөз. Y көбөйтүлгөн y. Демек y-ти 3 жолу көбөйттү. Y-га биз деген мисалы үчүн 3 алышым керек, таксан алышым керек. Мен мисалы үчүн 3 табайын. 3-тү 3 жолу көбөйтөм. 3-тү 3 жолу көбөйткөндө 3 көбөйтүлгөн 3 болгондо 3-тү 3 көбөйтсөм 9, ал эми 9-ду 3 көбөйтсөм 3-тү 3 көбөйтөм 9, ал эми 9-ду кайра 3 көбөйтсөм 27. 9 жерде 3 27. Демек бул жак азыр 27 чыкты. Мына ушул жер 27 болду. 27ден кемитем 2-ни 25. Ал эми жуп экенин кантип билебиз? Ал сан 2-ге так бөлүнүш керек. Демек калдыксыз бөлүнүш керек. Бирок 25-ти биз 2-ге бөлө албайбыз. Кантип кайсы санга кантип бөлүнөрүн мен мурунку сабакта түшүндүрүп кеткем. Демек бул жооп жарабайт, бул жооп да жарабайт калды. Кийинкисин иштейбиз. Y квадрат кошулган, x квадрат кошулган y. Демек x-ка биз азыр жуп сандарды беребиз. Мен 2-ни алайын. 2-нин квадраты кошулган таксан беришсек y-тин 3 болчу, 3. Демек 2 көбөйтүлгөн 2 могул жер. 2-ни 2 көбөйтсөк 4 чыгат. Ал эми 4кө 3-тү коштук канча болот? 7 чыгат. Ал эми 7 жуп санбы же таксанбы? Албетте таксан. Демек бул жолубуз да жарабай калды. Муну x кылабыз. Эми y-тин кубу кошулган 1 дейт. Демек y-биз деген таксан болчу. 3-түн кубу. Ал эми 3-түн кубу кандай эле? 3-тү өзүнө 3 жолу көбөйтсөк 27 чыккан да жана. Эми 27ге 1-ди кошобуз. Кошулган 1 барабар 28. 28 таксанбы же жуп санбы? Ал
албетте жұп саны. Бул 2-ге бөлүнөт. 14 чыгат, Демек 2-ге калдыксыз бөлүндү. Демек бул жұп экен. А бизде мына жұп саны сурап аткан. Демек жообуз кайсы болду? Г варианты. Демек жооп баракчасына Г вариантын белгилейсиздер. Практикалык ишибизди ушу менен жыйынтыктап туралы, бирок бул деген башталышы гана. Кийинки сабактарда дагы улантканга аракет кылабыз. Албетте силердин колдооңор болсо. Силер менен элдин сыймыгы болду. Математикалык ортодогу эсептерди чыгарганга аракет кылгыла. Көп аябай көп китептер бар. Ошол китептердин ар бирин отуруп чыгарып, түшүнбөй калган нерсеңер болсо, мугалимдерден сурап, интернеттен карап, өзүңөрдүн да максатыңарга жетиш үчүн көп аракеттерди жасасаңар, албетте силерден каалаган максат болгондо бул ортодон жакшы бала болуп турам. Ошол максаттарга жетесиңер деп ишенем. Силер менен элдин сыймыгы болду. Кийинки сабакта көрүшкөнчө, кош.